Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, саламатсызбы Сооронбай Шарипович. Биринчи радиодо президент менен ачык сөз уктуруусу. Азыркы учурда дүйнө жүзүнө дүрбөлөң салган коронавирус илдети менен Кыргызстандагы күрөшүп жатат. Жалпы эл, бийлик бутактары илдетти жеңүүгө бардык аракетин көрүүдө. Бейтаптарды дарылоодо айрым кемчиликтер кетип жаткандыгы коомчулукта, массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда дагы айтылып жатат. Муну угуп жатабыз. Айрым күчтөр ушул абалдан пайдаланып бийликти да сындап жаткандыгы бардыгыбызга белгилүү. Бирок ага карабай мамлекеттик деңгээлде дагы тиешелүү иштер уланууда. Биз ушул багытта кеңири сөз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго бир нече суроолор менен кайрылалы деп турабыз. Сооронбай Шарипович, учурдан пайдаланып, азыркы мезгилдеги маанилүү суроолорго өз оозуңуздан жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурабыз. Биздин биринчи радионун угармандарынын сизге деген суроолору абдан көп. Бүгүн айрымдарына орун берели. Алгач өлкөдөгү азыркы кырдаал боюнча пикириңизди уксак. Абалга сиз азыр кандай баа берип жатасыз? Кырдаал эми курч, аны биз жашырган жокпуз. Жана жашыра албайбыз. Биз эми ачык мамлекетпиз, ачык коомбуз. Ондогон мекендештерибиз каза болду. Алардын арасында мен жакшы билген, жакшы тааныган, белгилүү инсандар, адамдар дагы өтүп кетти. Алардын ичинде мына Чиновай Тусунбеков экөөбүз чогуу иштештик. Мурунку бир партияда болгонбуз. Акш спикери болуп, мен премьер-министр болуп, абдан жакшы иштешкенбиз. Мына белгилүү диний аалым Чубак Ажи Жалилов, аны менен дагы тез-тез сүйлөшүп, ой пикир алмашып, ар кандай кырдаал боюнча сүйлөшүп турчубуз. Окумуштуу Жаңороз Канеметов жана башка ондогон атуулдарыбыз бар. Маркумдардын жакындарына көңүл айтам, сабыр тилейм. Булардан көз жумган биздин ар бир мекендешибизге бейишин тилейм. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун, каарлары кенен, каарлары нурлуу болсун. Үйпан күндөр болсо Кудайым кечирип, ушу бейиштин төрүнөн орун берсин. Анан эми бул илдет боюнча токтолуп кетсем, илдеттин тууралуу биз маалыматты декабрь айында эле билесиңер тараган. Январдын башында эле дем алыш мезгилинде эле мен жеке көзүмө алгам. Ошол мезгилде эле өкмөткө тапшырма берип иштей баштаганбыз. Иштеп аэропорттордо, чыгырдагы постторго, өткөрмө пункттарга биз илдетти киргизбеш үчүн чараларды көрө баштап. Андан кийин мына биринчи коопсуздук кеңешин мен сыртты көрүп аттым, кандай күчөп атты Европада, биздин коңшу мамлекетте, Кытай Республикасында. Ошону көрүп алдын алыш керек деген ой менен 27 январь күнү биринчи коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүп, ошол жерде тапшырмаларды бергенбиз. Андан кийин да бул маселеге көп кайрылдык, коопсуздук кеңешин өткөздүк. Март айында мына карантин киргизгенге мажбур болгонбуз. Анын максаты вирустун жайылышына бөгөт коюу жана эң негизгиси бул калкты санитардык нормаларды сактоого көндүрүү болчу. Мына 2 ай ошондой кармадык, экономика катуу сокку болорун билгем. Ошого карабастан ошондой оор кыйын чечим болсо дагы биз ошол чечимди кабыл алууга туура келген. Мен дагы айтылып кетем, биринчи калкыбызды, элибизди ушул илде жайылбаш үчүн санитардык нормаларды сактоого көндүрүү болчу. Мына буну ар кандай жолдор менен, күч менен дагы, түшүндүрүү иштери менен дагы ошол мезгилде түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзгөнбүз. Ал мезгилде билесиздер, Таразанын бир ташында экономика, экинчи жагында улуттун саламаттыгы турду. Албетте биз карантинди узак кармай албайбыз. Карантин ичинде уже жашоо мүмкүн эмес. Мана карантин алгандан кийин биз ошо эл жалпы эле мамлекеттик бийлик бирге ошол үйрөнгөн нерсебизди кармап сактап калабыз дедик, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Карантин алынгандан кийин тартип сакталган жок. Буга кошумча болуп кээ саясатчылар мына көрүп аттыңар, ачык эле чыгып, парламентте дагы, парламент сыртында дагы бул коронавирус жок, бул бийлик жөн эле муну айтып атат. Элди коркутуш үчүн, митингге чыгарбаш үчүн, анан сырттан каражат алыш үчүн ушундай кылып атат деген ойлорду айтып, ага ишенгендер дагы болду да.
ушундай нерселер менен ошол жетишкен ийгиликти кармай албай калдык. Ачык айтыш керек. Мен мына кеч жакында мейиттер менен жолуктум. Профессор Оморов башка өлкөлөрдүн мисалдарын айтты ошол жерде. Айтып, мына илдеттин жайылышын негизги себебин бул 5 принциптин сакталбаганы деп айтты. Мен да ошону айтат элем, мен дагы айттым, туура айтасыз деп түшүндөгөндө, мына ошо 5 принципти биз карантин мезгилинде 2 ай бою ушуну кармагыла, сактагыла. Бул тартип менен, биримдик менен, ынтымак менен чыгабыз. Айрыкча ошол биздин мейиттер айткан принциптерди кармагыла деп айтып аттык, деп аттык. Бул кийин пандемия башталганда ар бирибиз ошол жөнөкөйлөрдү сактай баштаганбыз үйдө отуруп. Бул эми кандай эреже бул? Бул жөнөкөй эреже, бул колду жуу, маска тагын, жанда социалдык дистанцияны карма, ооруп калсаң, дарыгерге кайрыл, кеңеш ал. Эгерде оорураак болсоң, больницага жат, жеңил болсоң үйдө дарылан деген нерсени, анан кийин ооруп калгандан кийин бирөө менен контактка барба, өзүң сакта, анан кийин жаныңдакini сакта деген нерсени мына жөнөкөй нерселер. Мына ушуну сакталбаганча мына азыр ушундай пандемия мына жайылып жатат. Бирок дагы эле айтып атабыз, дагы эле талап кылып атабыз, иликтен да барын тең бул эрежелерди сакташыбыз керек. Анан бул күрөштө биздин мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү башка мамлекетке караганда чектелген. Муну буга чейин айткан эмесин айтып коюшум керек. Бизде резерв болгон эмес да. Аны резерв түзгөн да эмес. Мына бюджет кодекс кабыл алгандан кийин ошол жерде бир статья бар өзгөчө кырдаал мезгилине деп, ошо 1,5 миллиард сомго чейин 3 жылда топтолот. Мына ошол бир нерсе ошо жумшап келгенбиз. Мына сел жүрсө, жолдорду алып кетсе, же көчкү жүрсө, ошондой учурларга муну калтырганбыз да. А беркиндей чоң бизге жанакындай колдой турган бизнесте, ошо оор мезгилде каражат колдой турган түзүлгөн эмес. Ошондой баягы мен айтып жүрөм, демократия абдан күчтүү бизде, ал абдан керек. Бирок бул жагын дагы ойлоп жүрүшүбүз керек эле. Ушундан биз кыйналып калдык. Мына алгач күндөн тартып Россия тарап менен мына сүйлөшүп келдим. Мына билесиңер өзүңөр, алгачкы жолу бул вирустан коргонууда колдоо көрсөтүү маселесин Владимир Владимирович Путин менен 28 февралда Москвага Россия менен Беш Аркак жылынын ачылышында ошондо сүйлөшүп, андан бери медициналык каражат жагынан бир топ жардам келди. Азыр дагы күтүп жатабыз. Адистик жагынан да жардам берип, мына Роспотребнадзордун медиктери алгаштоо келип, бизде кырдаалды мониторинг кылып кетишти. Кетип, ал жака барып, ошо ойлорун беришти. Мен кийин дагы сүйлөштүм. Мына ошо мониторингдун натыйжасында жоон топ врачтар келе жатат. Биздин дарыгерлер үчүн тажрыйба алмашуу жагынан бул чоң жардам болот. Ушундегенде ачык айтыш керек, Россиянын медицина тармагы азыр эң алдыңкы тармактарга кирет дүйнө жүзүндө. Мына ошол сүйлөшкөндөн кийин да Владимир Путин менен 2 жолу ирет сүйлөштүм. Мына дагы жардам келет. Андан тышкары боордош мамлекеттерибиз, мына коңшу Кытай, Туркия мамлекети менен, Катар биз менен мамилеси жакшы, мамилебиз бар мамлекеттер менен дагы сүйлөшүп, мына жардамдар келип, Кувейт жардамдарына келип жатат. Андан сырткары мененектер шейлер алып уюмдардын дээрлик баары менен буга чейин башталган таза суу, ирригация сыяктуу долбоолорго каржылоону токтотпой жана пандемия шартында жардам бере тууралуу жеке өзүм сүйлөшүп, ошол каналдар аркылуу дагы жардам келе баштады, келип атат. Азыр эл оозунда эң көп айтылган нерсе сырттан келген акчаны чоңдор жеп койду деген сөз болуп жатат. Мен бул боюнча дагы премьер-министр менен сүйлөшкөндө, вице-премьер менен сүйлөшкөндө, финанс менен сүйлөшкөндө муну айтып атам, буга чейин айткам, азыр да айтам, андайга жол берилбейт. Жеке өзүмдүн дагы мына премьердин дагы көзөмөлүндө. Бул боюнча талапты катуу коюп атам. Өкмөт келген каражатты максаттуу колдонушуна башы менен жооп берет. Эл алдында дагы, мыйзам алдында дагы, Кудай алдында дагы. Менин көзөмөлүмдө катуу. Анан урматтуу мекендештериме айтарым, ооба, абал оор, аны баарыбыз билип турабыз. Биз эми жалпы кыргызстандыктар дагы пандемия шартында жашаганды жана эмгектенгенди үйрөнүшүбүз керек. Экономикалык, социалдык долбоорлор токтобойт. Жаңыларын дагы баштайбыз. Мени президенттик ишинде калкты таза суу менен камсыздоо, ирригацияны оңдоо,
халықты арзан турагы жай менен камсыз кылуу программалары кырдаал канчалык кыйын, канчалык оор болсо дагы токтобойт, улгуланат. Социал тармакта иштегендердин айлыгы үзгүлтүккө учурабайт, анын баары тең убагында төлөнөт. Аярлуу катмарда жарандарыбызды колдоо саясаты да көзөмөлүндө, буну дагы токтотпойбуз. Өлкөнүн санариптештери мурдагыдан дагы ыкчам тепте жүрөт. Анткени пандемия санарипке болгон муктаждыкты абдан күчөттү. Бул талапты дагы азыр катуу коюп атам. Баардык тармактар боюнча санариптештирүүнү мына тездетебиз. Мына ошонун жыйынтыгы кече көрдүңүздөр. Биз дүйнөлүк рейтингде санариптештирүү боюнча 9 позицияга мына азыр алдыга жылдык. Бул дагы кыска мөөнөттөгү абдан чоң жетишкендик деп эсептейм. Ишинен бүт мамлекеттер азыр ушул боюнча иштеп атат. Деги эле калктын турмушун жакшыртууга багытталган баардык долбоорлор токтобойт. Биз мындан да оор кыйынчылыктарды жеңип келген элбиз. Үмүтүбүздү үзбөйлү, урматтуу агайын туугандарым, мекендештерим. Тарыхыбызда мындан да оор сыноолорду өткөзгөнбүз. Бул кыйынчылыктардан Кудай кааласа Кудайдын жардамы менен чыгабыз. Ордун жеңүүнүн бир гана эле жолу бар. Бул улуттук биримдик, эбегейсиз жоопкерчилик жана абдан терең ишеним. Негизгиси биздин жерибиздеги тынчтык жана элибиздин амандыгы. Кече жакында ал акыныбыз баталуу эл издеп ырдаптыр. Мен абдан кунткой уктум. Баарына тең ушуну угуп койсо деп каалап айтат элем. Абдан сөзүндө ырында көп нерсени таамай айткан, күйүп бышып айткан. Адамзаттын башына түшкөн мүшкүлдүк дүйнө эли менен катары биз да буйруса жеңип чыгабыз. Президент катары менин ар бир күнүм ушул пандемия менен башталып, пандемия менен мына болуп жатат. Эң маанилүү жана керектүү жагдайлар боюнча менде толук маалыматтар бар. Өкмөт, жергиликтүү бийлик эмне чараларда көрүп жатканын толук кабардармын. Өзүм дагы күнүгө талапты коюп, алар менен сүйлөшүп, тиешелүү чараларды көргөнгө, элди медициналык кызмат көрсөткөнгө, дары-дарек менен камсыз кылыш боюнча талаптарды коюп атам бул боюнча дагы. Азыркы жагдай мамлекеттик системадагы бир топ илдетибизди ашкерледи. Буюрса бул боюнча да жыйынтыктарды чыгарабыз, баштайбыз. Бир топ мамлекеттик маселелер, багыттар боюнча терең ойлонуудамын. Мамлекеттин эл жасоосуна таасир этүүчү бир топ кадамдарга барабыз буюрса. Анын негизгиси саламатты сактоо тармагын кескин жаңыртуу, жакшыртуу. Болбосо бүгүн баарыбыз туш болдук, улут саламаттыгына коркунуч жаралды. Биз буну буюрса саламатты сактоо тармагын толук реформа жасайбыз. Учурда элди түйшөлткөн негизги маселелердин бири бул дары-дармек болууда. Мына дары-дармектин баасын көтөргөндөр жазаланат дегенсиз, анын жыйынтыгындагы коомчулук күтүп калды. Мындан тышкары дары-дармек запасын түзүү, рыноктогу таңкыстыкты, дефицитти жоюу боюнча да мамлекеттик деңгээлде кандай иштер болууда? Бул боюнча мен жалпы мекендештериме кайрылмада дагы ошондо айттым. Ушундай оор мезгилде калкыбыздын башына ушундай оор мезгил келип турганда ошол нерседен пайда табам деген адамдар мунун баары тең бул элдин душманы деп. Бир эле дары ташыгандар эмес, жалпы эле айткым келет, жалпы эле ишкерлерге, ар бир адамга. Бул азыр менин жеке көзөмөлүмдө, өкмөт башчысынын көзөмөлүндө тиешелүү мамлекеттик органдар муну көзөмөл жүргүзүп жатышат. Көрүп атасыңар, ошондойлор боюнча катуу иш алып барып атабыз. Экинчи маселе, негизги маселе бул ошол биз ишкерлерди колдоо маселеси дагы. Айрыкча бизде көп эле дары чыкпайт да. Ошол фармацевтика менен иштеп аткан, ошол фабрика салып аткан, дары чыгарып аткан, ошол медицина каражаттарды өзүбүздө чыгарып аткан ишкерлерди колдоо маселесин колго алып атабыз. Мен да тапшырма бердим, өкмөткө сүйлөштүк. Ошол болгон каражаттарды ошол жака дагы жумшайлы берели деп. Баардык мамлекеттик банк, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун мына кече сырттан келген каражаттардан дагы ошолорго бериш боюнча, колдоо боюнча азыр колго алып атабыз. Дарыны көп дарыны сырттан алып келүү маселесин дагы импорттун ордун толтуруу боюнча дагы сүйлөшүп атабыз. Бул боюнча дагы иш болот. Анан негизгиси бул материалдык резерв бар мамлекеттик. Мурун дары-дармектер да ошол эле сакталып келген. Ошонун баарын тең бул көп жыл болуп калыптыр.
токтотуп коюшкан. Азыр мына өкмөт менен да сүйлөштүк. Өкмөт иштеп атат, 65 дары-дәрмек, эң керектүү дары-дәрмекти запас кылалы деп азыр иштеп атабыз. Бул боюнча буюрса мундагы азыр өкмөт бул ишти дагы жасай баштайт. Пандемия шартында азыр саясий кырдаал дагы курчуп турат. Кээ бир саясий партиялар, айрым жарандар дагы күзгү парламенттик шайлоону токтотуу керек деген талаптарын коюп жатышпайбы? Президенттин жарлыгы чыкты. Шайлоону 4 октябрда өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы ишин баштады. Бирок ага карабай айтылып жаткан пикирлерге кандай жооп бересиз? Шайлоо эмнеге пандемияга карабай өз убагында өтүшү керек? Bunday сөздөрдүн баардыгын мен окуп атам. Ар кандай күчтөр бул жөнүндө талкуу жүргүзө башташты. Биздин элибиздин астында социал-экономикалык багыттагы максаттардан сырткары дагы саясий дагы милдеттерибиз бар, мамлекеттик бийликтин мен баш болуп. Мен түшүнүп турам, азыр ар бирибиз өзүбүздүн балдарыбыздын, ата-энебиздин ден соолугун ойлоп, көп үй бүлөнү, көп жарандарыбызды бул ковид оорусу, коронавирус оорусу мына илдетке учурады көп биздин жарандарыбыз. Негизги түйшүгү ушул, бир жагынан дары-дәрмек тартыштыгы, экинчи жагынан дарыгерлер жетишпей, бул дагы ошо элдин нараачылыгын алып келип атат. Мен баардыгын түшүнүп турам, билип турам баарын тең. Анан ушу менен пайдаланып, ушундай кырдаал менен пайдаланып, кайдагы шайлоо, кайдагы саясат деген сөздөр дагы жөндүү болуп, кээ бир мекендештерибизге мындай сөздөр да жагып атат да, ошо менен пайдаланып атат. Үчүн дегенде кырдаал ошондойго алып келди да. Бирок мен урматтуу мекендештерим, мен айтам, президент катары баардыгы өз убагын алып калыш керек. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, эртеңкини унута калтырганга биз акыбыз жок. Биз ошону менен элбиз, ошону менен биз укуктук мамлекетпиз. Эгерде биз сыноо болсо эле, кыйналсак эле, мыйзамды бузалы, конституцияны бузалы деген чыгып, башка жолго бургандарды ээрчип кетсек, анда биз укуктук мамлекетти биз кура албайбыз. Бизде мыйзам, конституция керек. Ошондуктан күздөгү парламент шайлоолор өзүнүн мерчемделген конституциялык мөөнөтүндө өтөт. Мен буга тийиштүү кол койдум. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам алкагында өзүнүн ишин мына баштады. Баштаганын көрүп жатасыңар баардыгыңар тең. Иш чараларын кабыл ала баштады. Эми шайлоо өтпөш керек деп бүгүн куру популизм менен алек болуп жаткан партиялар баш болуп катыр өтпөдү. Мен эми кайрылдап элем урматтуу Атамекен жана Республика партиясынын квотасы менен дайындалган борбордук комиссиянын мүчөлөрүнө, ушул партиялардан шайланып иштеп келген депутаттарга, ушул партиялардан кайра депутат болуп келем деген саясатчылар жана алардын көрмандарына өзүм айтар элем, саясат менен ашкера алектенип, элди шайлоого байланыштуу маселеде алдаштырууну токтотууга чакырам. Бул конституцияда каралган маселе. Аны үчүн конституциялык мыйзам кабыл алыш керек. Жок дегенде ушундай кыйын кырдаалда жигитчилигиңерди көрсөтүп, саясий күрөштү мыйзам алкагында алып барууга үндөйм. Мамлекеттин тагдырын, элдин тагдырын оюнчу көрүүгө эч кимге укук берилген эмес. Мекендештериме айтарым, көпчүлүгүңөр бийликти сындап жатасыңар. Андан да көбүрөөңөр вирус менен күрөшүүгө жардам берип жатасыңар. Эң алдын катарда бул илдет менен илдет таркап кетпешине абдан чоң иш кылып атасыңар. Мен сиздердин ушул жаратмандык позицияңарга таазим этем жана саясатчыларды сиздерден үлгү алсы дейм. Үлгү алып үйрөнсө дейм ушундай позицияңардан. Токатерин айтканда, алдыда келе жаткан парламент шайлоолор конституция аныкталган мөөнөттөрдө өткөрүлөт. Мына азыр көрүп жатасыңар, борбордук шайлоо комиссиясы иштеп жатат. Чыгымдарды азайтат. Бул боюнча тапшырмалар берилген. Өкмөт менен бирдикте пандемия шартында шайлоодун өткөрүүнү карашып жатышат. Эң негизгиси элдин саламаттыгына кедергисин тийгизбөө жагын азыр карап жатышат. Буюрса, Кудай кааласа барлык мамлекеттик органдар, өкмөт, борбордук шайлоо комиссиясы, жергиликтүү бийлик мен башында туруп,
бардык партияларга, бардык катышкан жарандарга бирдей шарт түзүп беребиз. Ар бир шайлоочуга өзүнүн укугун билдиргенге шартты бирдей түзүп беребиз. Шайлоону буйруса өткөзөбүз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, пандемиянын шартында өкмөттү сиз дайыма колдоп келдиңиз, бирок алардын жасаган ишине коомчулуктун ичи чыкпай, көрүнөрлүк иш кыла албай жатат деген сын пикирлер да көп айтылып жатпайбы? Бул сындардын канчалык деңгээлде чындыгы бар деп эсептейсиз? Анткени өкмөттү кетирип, жаңы өкмөттү кураш керек деген да пикирлер айтылып жатпайбы? Муна билесиңер, Кубат Алчиевич буга чейин премьер-министрдин биринчи орун басары болуп иштеп келди. Вируска каршы күрөштө оор мезгилде карантин кирип атканда республика штаб ишин баарын өз жетектеп келген. Ошондуктан бул багытта колунан келишинче кырдаалды мына көзөмөлдөп атат, иштеп жатат. Мен да мына колумдан келишинче президент катары жардам берип жатам. Азыр эми шайлоого аз калды. Шайлоого мына 3 айга жакын калды. Азыр эми өкмөт кетирүүдөн эч кандай пайда жок, пайда да таппайбыз будан. Колдоого азыр биз эми мүмкүнчүлүк болушунча колдоо болгон адамдык ресурстун баарын мобилизациялап, күчтү бириктирип иштешибиз керек. Колуна кол, бутуна бут болуп, биз өкмөткө жардам беришибиз керек. Азыр эми сындай турган мезгил эмес, азыр жардам бере турган мезгил. Баардык мүмкүнчүлүктү аракет бириктирип, ынтымакта, биримдикте, тартип менен үйлүлүккө каршы турушубуз керек. Азыр өкмөт болсо, мен жогоруда айткандай, парламент шайлоодон кийин конституцияга ылайык кайра курулат. Ошол мыйзамды жол менен алмашат. Бул өкмөт калабы, калбайбы, ошол келген парламент өздөрү чечет. Бул парламенттин укугу. Парламенттик шайлоо болуш керек дегенде ошол. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги туруктуу иштеши керек. Ошондуктан биз мыйзамдуу жол менен кете беришибиз керек. Мыйзамдуу жол менен баардык иштер бүтүш керек. Урматтуу президент мырза, акыркы мезгилде бийликти кулатуу багытында түрдүү чакырыктар пайда болуп жатпайбы? Айрыкча жаштар арасында. Бул чакырыктардын артында кайсы бир күчтөр турабы же коомдун маанайы ушундай түзүлүп калды деп эсептейсизби? Азыр мына көрүп турасыңар, Кыргызстанда эки маселе жанаша жүрүп жатат. Бул биринчиси бул ковид, ал абдан чоң маселе. Бул элибиздин саламаттыгы, улуттун саламаттыгы. Экинчиси бул бийликке болгон күрөш. Ал дагы мына өз күчүндө. Азыркы кээ бир саясий күчтөр ковидтин кесепетинен жаралган кырдаалды пайдаланып, саясий кырдаалды чайпакчы келген, өз дивидендин алгысы келген саясаттар жок эмес, алар бар. Менин президент катары президенттик милдетим бул ковидке каршы күрөш, элдин саламаттыгын сактоо. Анан ушуга тете дагы менин чоң милдетим бар. Бул саясий чайкоочулукка жол бербөө, коомдогу туруктуулукту сактап калуу. Менин шайлоону өтүш керек дегеним дагы ошол себептен. Шайлоо аркылуу бийликке келишсин каалаганы, аны эл чечет. Эл кимди шейлесе, алар келип ошол өкмөттү курасın. Ал ошо парламенттин укугу да. Көчөдөгү саясий чайкоочулук беттирмалык менен эмес, мына мен жогоруда айткандай, аны мыйзамдуу жол менен келишсин деп айтат элем. Мен эми түшүнүп турам, мен окуп атам, угуп атам. Азыр баардыгын билем. Азыр эл абдан ачуулуу. Көптөр өз жакындарын жоготту. Бул абдан оор нерсе. Муну айрым саясатчылар элдин пайдасына эмес, өз пайдасына пайдалангысы келгендер дагы азыр мына жок эмес. Мына биз ошого жол бербешибиз керек. Мыйзамдуу жол менен бийликке келгиле деп айтат элем. Шайлоого катышкыла. Эгерде шайлоону утсаңар, келип алып өкмөттү курагыла деп айтып жатам. Баардык саясатчылар, азыр дагы ушуну айтам. Ал эми мен жаштарга дагы кайрылып кетет элем. Жаштарыбыз соц тармакта деги эле саясатта активдүүлүгү, мына жарандык активдүүлүгү бул өлкө үчүн, мына биз үчүн абдан жакшы көрүнүш. Жаштар биздин келечегибиз, ачык мамлекетибиз, ачык өлкөбүз. Буюрса, бирок бир гана тилек айткым келет. Кандай гана күрөш болбосун, чыдамкайлык менен укук талаасында өзүнүн гана эмес, башканын да укугун сыйлоо менен алып баруу керек.
бирөөнүн колунда курал болбогула деп айтат элем. Жаш мекендештериме менин каалоом ушундай. Акыркы кезде көп нерсени талдап, анализ кылып жатам дедиңиз да, анан мамлекет башчы катары азыркы кырдаалда сизди эмне өкүндүрөт жана эмне кубантат? Мени президент катары, жаран катары деле бул чиновниктин айырмасындагы адам факторунун таасири тагыраак айтканда, бул жоопкерчилик жана кайдыгерлик абдан өкүндүрөт да. Мына мен бир мисалга токтолуп кетейин. Мына кеше Токмокко транстекстиль фабрикасына барып токмоктогу. Ошол жерде мурунда баргам. Булар өзүбүздөн муну кеземе чыгара баштаган. Мына кеше ошол профилди өзгөртүп дагы булар маска чыгара башташты. Эми азыр маскага абдан муктаж болдук биз. Сырттан алып келип аттык. Гуманитар жардам сурап жаттык. Сырттан сатып келип аттык. Мына ошол сырттан келип аткан продукцияны булар сырттан келип аткан масканы токтотуп, бизге эмес, экспортко чыкканга чоң мүмкүнчүлүк бар фабриканы мына башташканда. Эми ушуну мамлекеттик ошого жардам бергендин ордуна биздин мамлекеттик органдар, айрыкча орто жолдогу чиновниктер ошонун кайдыгерлигин, салаахылыгынан бир-эки кагаз ала албагандыктан ушул фабрика толук кандуу мына иштей албай жатат да. Мына ушуну көрүп абдан ушундай кейидим да, кеше барып көрүп кейидим. Ушун дегенде ал жерде жумушчу орун аяз салык төлөйт, сот фондко чегерет. Ошо иштегендер айлык алат, сыртка кетпейт, жумушчу орун болот ал жерде. Ошонун баарын көрүп туруп, ошол мамлекеттик органдар, Министерство финансов, ошол жердеки управлениясы, экономика министрлиги, мамлекеттик стандартташтыруу, биздин мамлекеттик органдар, биздин саламат сактоо министрлиги ушундай кайдыгерлигин көрүп абдан мен мындай ачууланып, капаландым да. Азыр тапшырма бердим, мына бул боюнча тапшырма бердим, ушундай чара көрүш керек да. Биз азыр фабрика, завод салалы, ошону иштетели деп аракет кылып атабыз да. Экинчи дабыр линиясын мына салыптыр. Жаңы технология менен пактаны кайра иштетет. Былтыр 3 тонна пакта сатып алыпты өзүбүздүн жарандар, мына ишкерлер. Ошол ноябрда ишке кириш керек экен. Ошону дагы биздин мамлекеттик органдар мына ноябрда кире турган, мына 1 жыл болуп калыптыр. Кире турган орган, бере турган органдар ошону бербей, созуп, мына ушуга келген да. Бундайлар менен биз катуу күрөш керек, жазасын бериш керек. Мен тапшырма бердим. Мына бундайлар менен катуу күрөшөбүз. Bunday adamlar memlekette birlikte işleyiş gerek de, işleyiş. Onların orada başka yerde olmuş gerek. Ana beni kuvandırganı, ona elimizin keng peyli kuvantat, ıntımağı birimdiği kuvantat, ona hoğur mezgilde, ona biz Kırgız eli, ona görgözlükte özümüzde, ona bağırdı, sustanıp atacak, sustanıp, ona memleket kıynalıp alganda bizim işgallerimiz, bizim ihtiyaçlarımız, bizim жалпы elimiz götürülüp, жалпы көтөргөн жеңил болот дегендей, мында көтөрүп алып чыгып кетип мени ошого кубандырат. Анан дарыгерлерибиздин баатырдыгы кубантат. Учурдан пайдаланып биздин мейиттерге башым тийип, чын ниети менен дабыр таазим кылам. Биздин элде мени кубантканы абдан ушуну кубантат дагы. Мына биздин элде алам дегенден, берем деген көп экенди кубантат. Мына азыр көрдүңүздөр, кече карантин киргенде баары ишканалар жабылып калганда биздин ишкерлерибиз, биздин жарандарыбыз, ыктыярчылар өздөрү чыгып, ошол тамак аш чечишпей аткандарга үйүнө чейин барып, мына жардам берип атат. Мына азыр дагы дары-дармек менен медициналык жардам ооругандарга мына жардам берип атат. Мына азыр ыктыярчылар кандай чоң күч экенин мына көрүп жатабыз. Мына ишкерлерибиздин социалдык жоопкерчилиги, коомдо болгон акырет мамилеси мына даана көрүндү да. Мен ыктыярчыларыбызга мына терең рахматымды айтам. Ар дайым элиңе менен болгула. Bunun кийин кылган ишиңер Кудайдан кайтат, кайтпай койбойт. Аны Кудай көрүп турат. Дагы бир рет айтам, урматтуу кыргыз элим, биз тарыхы терең элбиз. Далай кыйынчылыктарды жеңген элбиз.
кыйынчылык башка түшкөндө бирге калган ынтымактуу элбиз. Мына ушунубуз менен баардык кыйынчылыктарды буйруса Кудайдын колдоосу менен жеңебиз. Урматтуу президент, убактыңызды бөлүп өлкөдөгү азыркы кырдаал боюнча суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жалпы Кыргызстан элинин биримдиги жана ынтымагы илдетти жеңүүгө дем болоорунда шек жок. Элибиз аман болсун. Урматтуу замандаштар, сиздер президент менен ачык сөз уктуруусунан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен азыркы кырдаал тууралуу болгон маекти уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.